общий расходу bir 2000 сом кетет да баягы капельный сугарууга. Жеп-жеңил эле. Оны деген жөн эле сантехник жасап коет да. Ошону 5 сотикке жасап туруп, ошонун түшүмүн бир көргөндөн кийин уже силерди токтотуп болбой калат да уже. Жерлериңерди, үлүш жерлериңерди бардыгын эч ким сурабаса дагы, эч ким үйрөтпөсө дагы өзүңөр уже жасап каласыңар да ушуну. Анан айдары мына азыр өрүктүн ушундай сорттору бар да, акелер. Ушундай сорттор бар. Майдын 10-унда пышат. Майдын 10-унда пышат, майдын 10-унда уже ошонун өзүңөрдүн үйүңөрдөн келип $10 бериң ака мага деп өздөрү келет такылдатып эшигиңерди. Мен алып кетем ошо Россияга. Ошо жака апарып алып туруп $50 сатылат ошол немелер. $3, $5 деген маселе болбой калат. Ошон үчүн акча боло турган эмеге өтүшүбүз керек. Анан баягы жерде өзүбүздүн үй турат, бир жаңгак турат, анан бияга малкана, анан берге дагы бир нерселер төгүп, неме кылып, мына чакчалекей да үйгө кирсе. Түшүнүксүз да бул. Кыргыз кандай жашап атат. Неме мына жерде кетмениң жапса аттап өтүп кете бересиң анда. Ооба, мен ондай кылбай эле тууганда. Үйдү деген мына зыңгыратып жасап, асфальттарды жасап, малды өтө турган жерин бардыгын өзүнүн ордуна коюп, баягы жерди иштетиш керек. Мына Андижанды бардыңыздар билесиздер, Андижан. Мына жаныбызда Андижан. 1 гектар жерден олар билесиңер, $500,000 пайда көрүп атышат. Ушундайга чыгышыптыр уже. 5 сотик жерден $5,000 олар үчүн маселе эмес экен да табыш. Мына эгерде силер мына 3300 кожолук бирдей сорттогу алма, анан ошого чаңдаткыч кылып туруп, бирдей сорттогу алма, бирдей чаңдаткыч коюп туруп, ушул 3300 кожолук ар бириңер үйүңөрдөн 2 тоннадан 3 тоннадан алма чыгарып берсеңер, бул жерде ошол эсенгинин бардык алма пуручтары ушул жерде болот да. Келдим, нерге фураны коюп, баягындай ящиктер таркатат, сонун кылып тизип алып чыгып, наличка пулун алып кала бересиңер да. Азыр эми жалгыз инемин алмасына каяктан келет келет? Жалгыз. Сол үчүн булдан чыгып атат, мисалы 15 тонна. Ооба, ким келет? Эгерде 3-4 жылдан кийин ушул жерде 500 тонна, 1000 тонна, 2000 тонна, 3000 тонна алма чыгып калса, муну силердин алмаңарды Москвадагы уже эмелер, покупательдер билет да. Бар у жерде алма бар дейт. Всё, жөнөт ошол жака дейт. Договорду түз дейт. Алдын ала төлөө деген болот. Мына деген бул силердин мына ич мындай кулак түнжүрөө мындай өтүп аткан турмушуңар башкача болуп, неме болуп калат да. Мына мисалы үчүн биз Өзбекстанга мисалы үчүн бир анар же бирдеме алган барганыбызда баягынын ичине кирсеңер сезон маалында жөн эле ары учкандай болот да. Элдин бардыгы шуулдап товарларын сатып, бардыгы акча эсептеп, ушунчалык кызык болуп калат да жашоосу. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, мына Алтынбек уже өз колу менен жасап көрсөтүп койду да уже. Бул жөн эле фантастика эмес. Бул жерде биз силерге Польшаны айтпай атабыз, Американы айтпай атабыз. Биз силерге мына өзүбүздүн эле мына кара дыйкандагы айылда